sizlerin adınızda 5 balanın süyüktü atası, geleceğinin süyüktü joldoşu, aylık kireçesi 300-350 bin somdan aldığınızda Starship Eagle Manager Baktıbayev Abulkasım. Kol çalılar. Биринчиден бардыңыздарга ушул аты арытып алыстан келгендерге, жакындан келгендерге бүгүнкү күнүңүздөрдү ушул субботний дениңиздерди биз менен өткөрүп атканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мен ошондой эле өтө чоң терең ыраазычылык билдиргим келет. Өтө алыстан келген биздин тоже конокторубуз бар. Эң алыскы жактан келген биздин өзүбүздүн акабыз Өзгөндүк Совет Кадыров деген акабыз келип отурат. Россиядан бир жакшылап кол чаап койсоңуздар. Россияда топ 5 эң күчтүү деп эсептелинген ушул биз жасап аткан ишмердүүлүктөгү профессионал бир канча жылдардан бери өзү ушул сетевой бизнесте эмгектенип азыркы мезгилде эсенги мамлекетин өтө таң калтырып аткан адамдар. Мисалы Совет ака ошол киши азыр түштөн кийинкиге биз самый мындай изюминкалардын баардыгын түштөн кийинкиге калтырганбыз. Бир аз сабыр кылып күтө турсаңыз, азыр бул жерден сөзсүз түрдө сиз алып кете турган нерселер болот. Бизде семинар эми башталып атат. Ошон үчүн көңүлдүү жанагындай көңүлүңүздөрдү ачып, биз менен ойноп, күлүп, кол чаап, баягы жумуш менен алек болуп аткан стресстердин баардыгын ушул жерде калтырып кетсеңиздер болот. Бул жерде эч ким буят кылбайт. Ошон үчүн кеңири кыйкыра бериңиздер. Тамактарды бүгүн бир аябай эле кыйкыралы, күндө эле кыйкырып аткан жерибиз жок го, правильно? Ошондой эле Бишкектен атайын келген тоже бизде конокторубуз бар. Мен өтө сыйлап, менин жетекчим тоже мага күн сайын айтып кетчү. Мен жетекчим жөнүндө азыр тоже бир-эки ооз сөз айтам, сөзсүз түрдө. Бул жерде Бактыкан Мырзабекова туруп бир Бактыкан эжеге бир жакшылап кол чаап коёбуз. Себеби дегенде, ушул адамдар азыр түштөн кийин ушул адамдардын выступлениеси болот. Бактыкан эжени менин өзүм жетекчим мынтип айтчу да. Эгер мен Кыргызстандын президенти болсом дейт, анда Бактыканга Кыргыз эл баатыр деген наам берет элем дейт да. Бул заслуживает. Рахмат сизерге. Анда ошондой эле Бактыкан эженин жанында Бактыкан эженин өзүнүн партнерун ала келген бул адам тоже мына Кыргызстандагы бул бизнестин түптөлүп калышына мындай орусча айтканда немаловажный роль ойногон бир адамдардын бири семейный пара булар. Бактыкан эже айтмакчы, Бактыкан эженин прям бомба партнеру, не только бомба, мен айтам мына атомный бомба партнеру Салтанат Таштанбекова Совет Кадыров жөнүндө мен айттым эле, өзү жок болуп калды, бир советке туруп койсоңуз сизди көрүп коюшсун да. Совет аканы көргөн келгендер бар беле? Азыр көрөсүңөр, сахнага чыгат, биз самый каймактардын баарын түштөн кийинге калтырганбыз. Обедке чейин бир аппетитти ачып алган, обедтен кийин бир охотно бир угалы депчи. Жакшы. Ошондой эле мен өзүмдүн сыйлаган менин жетекчим биздин бул бизнесте ушул жерде сахнага чыгып азыр сүйлөп атканыбызга чоң өздөрүнүн таасирин берген, биз сүйүп, жакшы көрүп, өзү дагы кандай ушундай кенен адам Казакстан атайын Караганды шаарынан биздин жетекчилерибизден тоже спонсорский линия деп коет да, ошолордон тоже келген. Сиздер азыр угуп атасыздар, мындайча айтканда Казакстандан, Россиядан, Кыргызстандан ушундай топ лидерлер топтодук. Азыр өзүнүн жетекчибиз ошол Казакстанда топ 20 самых лучших дегенге кирет да. Казакстанда 17 миллион адам болсо,
А бул Forever компаниясында примерно мен билишимче бир 500 миңге жакын дистрибьютор катталган болсо, ошонун арасында бир топ 20 самых лучших дегенге кирет да, менин жетекчим. Сауле Байекенова. Ошуктар барбызбы? Рахмат. Рахмат. Ким эч нерсе түшүнбөй атат? Барбы ушундайлар? Жок окшойт да? О, бирөө. Молодец. Бриллиант плюс. Буйруса. Жакшы, тоже. Мен аябай кубанычтамын сиздер үчүн. Себеби дегенде, скоро вы все поймете. Акырындап бардыгын түшүнөсүздөр. Эми мен өзүм жөнүндө кыскача айта кете турган болсом, мен атын Абылкасым, фамилиям Бактыбаев. Өзүм ошо Оштон болом, Чоң Алайдан болом өзүм. Үй бүлөм эң жөнөкөй карапайым үй бүлөдөнмүн. Мен кесибим физик мугалими. Биз бир үй бүлөдө 11 бир тууганбыз. Мен 10-сумун үй бүлөдө. 4 акам, 6 эже карындашым бар. Өзүм кесибим боюнча физик мугалими. Ошо мектепте окуп жүргөндө бизге ушул физик мугалимибиз негедир ошо балаңар жакшы окуйт деп койгон окшойт. Ошого физика мугалимиге окуп калгам өзү. Мен калуум мен болгон эмес чындап айтканда. Эми физик мугалими болуп 5 жыл окугандан кийин, физик мугалими деген квалификация алгандан кийин, ошол 4-курста биз уже үйлөндүк. Мен келинчегим красавица Кожошова Жаңыл деген ушул жерде жүрөт. Менин 5 балам апасы. Менен чакырам, күрөштөр. Ошол келинчегим экөөбүз жаш үйлөндүк. Үйлөнгөндөн кийин биз экөөбүз тең ошо бир жакшыраак жашоо кааладык. Эл катары эле, элдин баардыгы эле менин оюмча аябай бир жакшы жашоо каалайт да. Тим более жаңы семья кургандар болсо түшүнсөңүздөр керек. Өзүңүздөрдүн бир мечта менен, будущийге болгон жакшы ой максаттар менен үйлөндүк. Анан биз жашоону биз мындай бир ойлодук эле. Азыр үйлөнөбүз, анан биз мындай кандай кааласак ушундай болот деп, абсолютно тиричилик, турмуш тиричилик деген бизге карама-каршылык көрсөтүп баштады. Биз экөөбүз үйлөнгөндөгүгө караганда, үйлөнгөндө сүйлөшкөнүбүзгө караганда биздин жашообуз башкача эле боло баштады. Баягы биздеги жыргап кунат жашап калыптыр деген бактылуу жашоодун жыты дагы жок боло баштады учата. Анан кийин экөөбүз эмне кылдык? Вообще университетти бүтүп бүтпөй жаттык. Биз өзүнчө ушундай кичине ненормальный сумасшедшийраакка окшош экенбиз. Жаш бул үйлөнгөнбүз тем более, ошон үчүн экөөбүз жанагындай Англияга кетебиз деп чечтик да өзүнчө эле. Анан ошо мен виза ачабыз деп канча чуркап кете албай калдык. Аябай көп. Окуудан академикка болгонбуз. Анан адамдар биздин ошо досторубуз, группалаштарыбыз, тааныштарыбыз баардыгы англичандар деп атап алышты. Кетебиз деп кете албай калгандан кийинчи. Андан кийин эми эмне кылабыз анан? Анан кийин биз академикка алганбыз уже ошо менен Россияга кеттик. Россияга барып, эл катары мигрант болуп иштедик. Биз ойлодук баягы Россияга барып эле анан кийин кайра 1-2 жылдан кийин келе беребиз деп. Көрсөк бул Россия деген турушу менен болот экен. Мындай барып бутубузду кырып койдук эле, 1,5 жыл коюп турсак, ол соруп кетти бизде. Ошо менен ошо болотадан чыга албай эле жүрүп калдык. Келинчегим ал мезгилде уже бир бала болуп калганбыз. Келинчегим экөөбүз 1,5 жыл жүрүп келдик. Ошо жаш эле 25 жашыбызда бир катар үй курдук, башка кылдык, акча иштеп келип Россияда эл катары. Анан кийин менин келинчегим төрөлдү бул жакка келгенден кийин, экинчибиз төрөлдү уже. Экинчи төрөлгөндөн кийин менин келинчегим эки бала менен бул жакта калды. Мен кеттим. Россияга барып аябай мен иштедим. Үйүбүздөн кичине бүтпөй калган жери бар да, анан үй куруп атканда ошо карыз болуп калганбыз, ошону төлөш үчүн кеттим да. Россияда мен иштедим, менин келинчегим бул жакта калды. Бир жыл мындай 6 айда келип баштадым. Келип кетем, эми акыркысы болот деп кетем, дагы эле болбойт. Эми акыркысы болот деп кетем, дагы эле болбойт. Россияга барганда балдарга айтам, "Все, эми келбейм Кыргызстанга" деп, "Міне Россияга" деп келем да. Анан бияк келгенден кийин эле жаңы акча түгөнөт, иш жок, неинтересно. Анан кийин мен кайра Россияга барып калгам, досторум күлөт.
Sen kelbeyim деп кетпедиң беле деп. Не кылып жүрөсүң Россияда депчи. Ошентип билинбей эле бизде 8 жыл жашоо өтүп кетти да. 8 жыл. Алар алыкта биз ар нерсе иштерди жасап көрдүк. Базарда иштеп көрдүк, цех ачып менен келинчегим цех менен бир нерсе болуп элек болуп көрдүк. Кыскасын айтканда, ар кандай эле мына кадимки эле ушу кыргыз эли биз кандай жашоону карапайым адамдар, тем более кандай жашоолорду жашоону жашап аткан болсо, ошол эле жашоону биз дагы көрүп аттык да. Бирок биз бир гана жери биз келинчегим экөөбүздүн ичибизде ушундай бир нерсе калды эле, Европага баары барабыз бүкүл депчи. Англияга болсо баары барабыз бүкүл деген нерсе. Билбейм кандай жол менен. Акыры анан базарда дагы иштеп баштадык, базарда дагы бир кыйла иштедик. Анан менин келинчегим базарда отурат, мен Россияда иштейм. Бир жакшы оңолуп баштайбыз, анан бир иш баштап алып кайра аркага кетебиз. Кыскасы, эми жаш мезгилде ошо тынбай бизде баягындай айтканда жашоонун испытаниясынан өтүп аттык да. Анан менин келинчегим базарда турат. Анан последний время ошол мунун базарда турганы, башка нерсенин баардыгы мага жакпай калды. Биз келинчегим экөөбүз тең бир башкачараак жашоо издеп баштадык да. Анан менин келинчегим мага кээде айта турган болду. Касым экөөбүз тең мугалимбиз го. Мектепке эле барып мугалим болуп иштесекпи? Баягы мен ушундай базарда жүрө берсе ушундай болуп калат экен. Ушундай бир жакшына кийинип алган коллегалар менен жакшына болуп бир офисте иштегим келип атат дейт анча-мынча. Мен өзүм деле ойлоном ошол нерсеничи базарда жүрө берем. Анан базардагы менин келинчегим отурганы мага абсолютно устраивать этпей баштады кийинки мезгилдерде. Эмнеге дегенде, мына костюмду деле алып чыгып бир жерге илип койсок, жамгырда, шамалда, күндө тура берсе бул деле бозорот да. Ошол сыяктуу мен алтышам деле бозоруп өңкүстөн кетип бичара болуп баштады. Мен айттым, мен деген красавица келинчекке үйлөнгөн болчумун. Эми ушу бирөөнүн кызын бичараны ушинтип базарга коюп өмүр бою коркуламбы деген ой келип баштады. Бир ушунчалык желание пайда болду. Биз аябай бир жаңы мүмкүнчүлүк издеп баштадык да. Аябай без перерыва прям мен лично издеп баштадым ушундай жаңы нерсени. Анан бирок биз эми базарда жүрүп башка кылып, менин эң бир жакшы көрүп жасаган ишим бул бизнес болуп калды да. Бизнес. Баягы базарда жүргөндө, конечно, биз прибыль көргөн бизнесмен эмес, көбүнчө артта кеткен бизнесмен болчубуз. Барбы ушундайлар араңыздарда? Барбы? Базарда иштегендер барбы? Кол көтөрүп коюңуздар, сураңыз сиздерден, пожалуйста. Менин шериктерим барбы же мен жалгыз эле эмне? Молодец. Рахмат сиздерге. Эми ошол мүмкүнчүлүк издеп атып, акыры мен бир нерсе түшүндүм. Мен чын айтканда башынан эле бир бай болгум келет эле да. Бай, себеби дегенде мен кедейликтен бир да жакшы нерсе көргөн жокмун. Кедей болгондо сен ошо өзүңө киргенди жешиң керек экен, колуңа киргенди кийинишиң керек экен. Сен бир туугандарыңа жардам бере албайт экенсиң. Орустардын сөзү менен айтса, урод болушуң керек экен да кыскасы. Ама ондай жаккан жок. Биз бир аз жакшыраак жашоо калат, келинчегим экөөбүз. Жакшыраак, бай жашоо. Мен байлыктан эч жаман нерсе көргөн жокмун. Мен всегда ойлонот элем. Эгер биз байыраак болсок, анага жардам берсем, мынага жардам берсем, мен өзүмө жардам бере турган адам жок өзү кээде. Ушинтип ойлонуп коем. Ушинтип жүрсүбүз да, келинчегим дагы ошондой ойлонот. Анан не болду акыры? Анан мен бир күн оюма келди да, ушу байлар кантип бай болот экен өзү депчи. Кантип бай болот экен? Анан интернетке кирип, байлар кантип бай экен деп мындай орусча жазып, как богатые разбогатели да деген сыяктуу запрос жасасам эле баягы китептер чыгып баштады. Богатый папа, бедный папа. Мен даже башыма мындай нерсе келген эмес. Мен ошол сыяктуу китептерди окуп баштадым, бестселлерлер. Мен баштадым, ошо баштагандан кийин мен уже баягы китептерди окумай болдум да. Китепти окуп, китеп окуп отуруп, акыры мен түшүндүм, азыркы замандын дагы эң сонун бир тармак, эң сонун бизнестин түрү мен сыяктуу карапайым акчасы жок жөнөкөй адам үчүн эң жакшы бир бизнестин түрү бул сетевой бизнес экен да. Сет экен. Ошон үчүн мен бул ишмердүүлүккө кызыгып баштадым. Бирок мен башында көп деле билген эмесмин. Аябай сетевой компания көп экен деле түшүнгөн эмесмин өзү. Сетевой бизнес десе дүйнөдө бирөө экен деп ойлоптум да. Анан эми билчүмбү, арифлейм дегенде onu эмне иштеп койчумун да эле жөн. Көтөрүп сатыш керек экен да ушундай деп ойлочумун да. Эми анан ошондо мен чындап мындай сетевой бизнес жөнүндө серьезно өзүм издеп баштадым. 2013 жыл болчу бул мезгилде.
Азыр мына 2020 болсо, получается 7 жыл мурда экен, сетевой бизнес жөнүндө мен изилдеп баштадым. Бир канча сетевой компаниялар изилдеп отуруп, акыры ушул компанияны тандап алдык да. Мен келинчегиме всегда айтып коем, бул базарда отурат, карызыбыз бар, там кредит, шо. Мен айтам, сетте иштейбиз, акыры сетевой бизнес менен биз бизнес кылабыз. Бул айтам, ам эмне дейт? Касымда адашып аткан жокпузбу дейт. Бул уже коркуп болбой калам. Адаша берип баягы карыз төлөй берип модель болгонбуз да базарда жүргөндө. Дагы адашып аткан жокпуз, мен айтам, нормально. Со, сет экен, кыскасы жакшы экен ушу. Кыскасы 3 жыл издеп отуруп, мына компанияны тандап алдык. Бул компаниянын аты Forever Living Products деп аталат. Жаңы түшүнбөй аткан адамдар акырында баардык нерсени түшүнүп баштайсыздар да. Сиздер үчүн кандай билбейм, сиздерге может быть бир адамдар бул нерсени уже көрсөтүп бүттү. Мен мына нерсе мен үчүн, биздин семья үчүн, биз келинчегим үчүн, биздин жашоону 180 градуска өзгөрткөн бул мүмкүнчүлүк болду деп айта алам да. Мен аны кыйкырып, көрсө мен жашоом эле өзгөрдү деп ойлосом, бул компания дүйнөдө миллиондогон адамдардын жашоосун жакшы жакка өзгөрткөн компания экен. Аны барган сайын өскөн сайын аны көрөткөнбүз да бардык нерсеничи. Бардык нерсе ушундай көрөткөнбүз. Эми бул сетевой бизнести биз 2015 жылы ноябрь айында мен официалдуу түрдө компанияга подписка болдум. Компанияга подписка болгондон алдын биздин спонсорский линия Азамат Манаспаев, Алтынай Манаспаева деген семейный пара Казакстан Караганды шаарынын, Сауле Байкенова, Ермек Бухаршин деген, Майра Умарова деген семейный паралар бар. Алар жөнүндө тоже акырындап биз менен болсоңуздар угуп баштайсыздар. Булар бул сетевой бизнесте, тем более Ермек менен жетекчим, мына СНГ мамлекетиндеги Forever'дин немес историясында булардын аябай тереңден калтырган издери бар. Эми ошол адамдар мага айтышты да, сен биринчи семинарга кел деп. Ошондо мен 2015 жылы ноябрь айынын 4 күнү Москвадан Казакстандын Караганды шаарына мен семинарга учуп келдим. Мен али компанияга катталай элекмин. Мен не кылгым келди? Мен көргүм келди. Мен масштаб не бар бул жерде? Окутабы, билим береби, кандай адамдар жүрөт? Я хотел вот орысча айтканда увидеть все своими глазами, да? Биз көрүү менен көрүп келейин. Айткан баары башка го, уккан башка. Ошон үчүн уикенд семинар деп аталат бул семинар. Бул семинарды мына вообще не только Forever'де, дүйнө жүзүндөгү сетевой бизнестеги легенда адамдар өткөрөт. Легендарный сетевиктер бар. Ушундай бар экен көрсө. Легендарный врач, медик деген сыяктуу, легендарный педагог деген сыяктуу легендарный сетевиктер дүйнөдө ошолор өткөрөт да. Атила и Каталин Гидафалды деген семейник бар. Ошолордун семинарына келдим. Ноябрь 2015, 4, 5, 6 ноябрь 3 күн семинар болду. Ошол семинарда мен отурдум. Семинарды башынан аягына чейин көрдүм. Признаюсь, ыйлардым бир мезгилдерде ушундай моменттер болду да. Өз көп деле көргөндө гана түшүнөбүз ал нерсенин бардыгын да. Потому что весь баягы бардык бир нерсенин бардыгы бир өтүп чыкты да. Мына жердеги баштагы бир толгон мусорлардын баары жеңилдегендей болуп. Мен ошол жерде бир нерсе түшүндүм. Ушул өмүр бою издеп жүргөн биз издеп жүргөн жолду мен ошол жерде көргөндөй болдум да. Баягы жердечи. Келдим да мен твердо уже решение принимать еттим. Мен ушу бизнесмен алек болом дедим. Кыргызстанга келип 2 бал таш коробка сатып алдым. Ошол жерде Бактыхан жени көрдүм. Биринчи Бишкекте Бактыхан жени, Бактыхан, Кыргызстан Бактыхан деп угуп аткам буга чейин. Жанына келсем мындай бир киши экен. Ошол сөз жөн айтылган эмес экен да көрсө. Батыр Батырдын атын алыстан ук жанына келсең бир киши дейт да. Азыр чындап мындай сиздер постепенно эгер биз менен калсаңыздар түшүнөсүздөр, мына алдында рядда отурган адамдардын баалуулугун кийин түшүнөбүз да. Бул жерге попал болуш үчүн орусча айтканда булар годами пахать этишти да. Мындай жерлергечи. Азыр мен лично ушундай жер үчүн иштейм. Эми караңыздар, семинарга келдим. Семинардан мен только көрө алдым бир нерсени. Ошон үчүн мен всегда адамдарга айтам. Азыр мына биз өткөрүп аткан нерсе бул бизде эми башталып атат, эми башталып атат. Биз ошо колубуздан келишинче кичине баягы мен болгону 4 жылдан бери мына активно иштеп атам бул бизнесте. Ошол 4 жылдын ичинде топтогон опытыбыз менен бир аз баштап мынтип сиздерге канчалык колубуздан келишинче бир ушул нерсени көрсөткөнгө аракет кылып атабыз да. Ошол жакка барсаңыз, азыр ошол семинар, уикенд семинар ал Венгрияда өтүп баштады. Ошол жакка барсаңыз, сиз чыныгы бизнестин жүзүн, чыныгы бизнестин масштабын ошол жактан гана көрө аласыз демекчимин да өзү. Ошол.
Эми семинарга бардык, чечим кабыл алдык, Ошко келдик. Ошко келдик дагы Рамазан соода борборунда 2-этажда бир кичинекей жерде офис кылып ачып алып, ошол жерде мен ишмердүүлүктү баштадым. Мен келинчегим ошо Казакстанда Карагандыда базарда отурчу, ошол жерде калды. Мен биякта экөөбүз дагы эле эки жакта мен айттым 1 жыл чыдай туруп, 1 жылдан кийин уже все чогуу жашайбыз всегда. Себеби дегенде келинчегим же Кыргызстанда, мен Россияда, же бул Казакстанда, мен Россияда. Мен келинчегим мынтип айтканда, мен күткөндөн тойдум деген надан болдум. Мен өзүм дагы надел болгом чогуу жашабай. Почти 8 жылыбыз бир кызыктай эле өтүп кетти экөөбүз үйлөнгөндөн кийинчи. Бул билинбей бир 3 кыздуу болуп калдык уже. А мен Россиядан келем, мен кызым жөрөп эле калган болот, кетем. Кайра келсем басып калган болот, кетем. Кайра келсем сүйлөп калган болот, кетем. Жекирбей атам баягылар, үчөөсүн өскөнүнчү. Көрдүңүздөрбү? Эми анан бул бизнеске 1 жыл чыдады, чогуу болобуз дедик. Ошо 2016-жылы биз действительно аябай катуу аракет кылып бул бизнести жасадык. Ошто биз бизнес баштаганда азыркы витаминдер жок эле, Кыргызстанда жок эле. Биз кандай кылабыз? Адам келет, башы дагы оорубайт, бир китиске заказ берет да, акчасын берип коюп кетип калат. Китистин акчасын биз Астанага которобуз. Астанадан китисти алып Карагандыга жөнөтөт. Карагандыдан китисти Бишкекке жөнөтөт. Бишкектен Ошко жөнөтөт да. Анан биз баягы покупательге беребиз. Бат жок эле витаминдер. Мен муну үчүн айтып атам. Азыр мына жерде ишмердүүлүк жасап, ыйлап отурган адамдар үчүн айтам да. Алдыңызда бардыгы турат. Товар турат. Компаниянын официалдуу офиси ачылды. Онлайн регистрацияны жасап атат. Уже Ошто деген прямо азыр мына чайпап салсак болот азыр. Токтолуп турупчу. Чындап келе турган болсочу. Неге дегенде бүт мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы ачылып азыр. Бир жаман макал бар, айтпайын дедим эле, айтып кое берейин. Эшектин жүгү жеңил болсо жатак болот. Биздин жүгүбүз жеңил болбоду эле да. Каждый кидис, каждый гигиенский помада үчүн биз күрөшүп, ошол нерсе үчүн биз бизнес кылганбыз. Ушинтишке туура келген биринчи мезгилде. Түшүндүңөрбү? Азыр бир канча офистер бар. Эми Оштого биз келгенде дагы Ошко келген экен эле мурда. Компания келген экен. Адамдар иштеген экен бир катар. Ошолорду дагы көрдүк. Азыр эле отурушат мынакей. Сиздер өзүңүздөр да өтө жакшы билесиздер мына Ошто иштегенде. Биз келгенде Оштого акыбал кандай эле? Азыр кандай болду? Мына Оштогу бизнестин азыркы деңгээлге чыгышына мен баса белгилеп, мен өзүмдүн көз карашымды айтам да. Ар ким кандай түшүнүшү болот. Оштогу бизнестин ушундай деңгээлге жетишине мен жетекчим Эрмек Бухаршин, Майра Омарованын дагы өтө салымы чоң. Өтө салымы чоң. Сауле Байкенова. Конечно, Эрмек алар катта отурушту Ошко, келип отурушту, тынбай келип отурушту. Неге алар келди? Чтобы грамотно, профессионально мына жерде бизнести запускать этиш үчүн келди да. Мен миллион жолу Аллага ыраазымын ушундай адамдарга туш болуп калганыма. Себеби дегенде бизди ээрге түз отургузушту. Ээрге башында кыйшык отурганда биз азыр ооп түшүп калат элек. Ээрге түз отурганыбыз 4 жылдан кийин азыр мына залдан билинип турат да. Биз биринчи Эрмек келгенде 80 адам топтогонбуз. И мы провели семинар. Потом бизде болду 60 адам топтодук, 70 адам топтодук, билбейм, өзүбүздүн деңгээлибизге жарышып отур. Бирок ошондо дагы Эрмек Бухаршин келип, всегда ушинтип кетчү да. Бактыкан Кыргыз элинин баатыры, Кыргызстанда бул бизнестин кылып кетишине булардын салымы чоң. Шляпа снимаем касым, тазым кылабыз булардын алдында деген всегда, да? Сен Кыргызстанда мына бизнесте сыйлай турган 1-2 адамдар болсо, ал Бактыкан Салтанаттын. Никогда не забывай. Бул менин жетекчим сөзү. Эми мен кээде азыр сет жөнүндө сөз башталды, уже мен айтып берейин. Мен кээде офисте отурам, адамдар келип калышат, анан баштайт. Сетевой бизнес, мен айтам сетевой бизнес. Я все знаю дейт. Мен билем сетти дейт да. Ушундай адамдар бар экен. Мен дагы ушундай келгем, мен келгенде ушундай келгем. А сетти мен уже 3 года изучал, я все знаю деген. А мен жетекчим менен сүйлөшкөндө мен эч нерсе билбегенин түшүндүм. Неге дегенде мен жетекчим мынтип айтты. Если ты дейт, все знаешь дейт, почему ты не зарабатываешь дейт? Почему дейт, чөнтөгүң тешийт? Неге сага бир тепсе бир сом түшпөйт, грубо айткандачы? А мен ушундай келгем бул бизнеске. Не только нөл эмес, мен минус менен келгем. Мындай бизче айтканда ушундай түшүндүм да, мен өзүм түшүнүгүм, эми жетекчим прямом смысле онтип айткан жок, конечно. Мен ушундай түшүндүм. Мен анда биринчи түшүнгөн жокмун, үйгө барып отуруп, баардык сөздөрдү ойлонуп, анан түшүндүм ончу, кийин.
азыр мына жерде адамдар отурат, бул бизнестен $10.000 иштеп тапкандар бар. Бул бизнестен $5.000 иштеп тапкандар бар. Бул бизнестен ай сайын $10.000 акча иштеп таап, ошо канча иштерин баарын өзү эмес бир канча адамдарга үйрөтүп койгон адамдар бар да. Мен үчүн чест, ошолордун алдында уступайт эткен мен үчүн чест азырчы. Мен бүгүн сүйлөп эле коюн, айла жок эле сүйлөдүм. Мен организатор болгондон кийин кичине сүйлөп коюн дедим. Сөйлөгөндө азыр күчтүү выступлениялар мындан буягына болот. Азыр көрөсүздөр ошо. Бар, даярданыңыздар. Жарка болот, чечинип турам, даярданып туруңуздар. Обещаю. Вообще күчтүү болот ошо. Бомбалар жарылат азыр сахнада. Так. Эми Кудайга шүгүр, азыр бул бизнестен биз жакшы эле нерсеге жетип калдык. Бул бизнесте мен 4 жыл жүрүп, бир нерсени өтө жакшы усвоить эттим десем болот. Көрсө бул сетевой бизнес продукцияны арзаныраак алып, анан кымбатыраак сатыш жөнүндө иш эмес экен. Көрсө бул бизнесте адам өзүнүн үстүнөн иштеш керек экен. Мендеги эң оор иш ушул работа над собой деген иш болду. Мен өзүм үстүнөн иштегеним, мен өзүмө көп сезилген жок. Мен туугандарыма сезилди, мен досторума сезилди. Мен келинчегиме сезилди, потому что мен келинчегим алтышам деп калдым. Мен өзүм үстүмөн иштеп, мен башкачараак обращение кылып калдым мен келинчегиме. Мурдагыдай гангир баштабей. Да, биз базарда жүргөнбүз 8 жыл. Мен эч качан ол нерсени, биз жогорку билимибиз бар. Жогорку билим менен базарга барганда биз базарда көп деле адамдар менен түшүнүш алган жокпуз биринчи. Барып аябай түшүнүшүп калдык. Алар өсүп кеткен жок, биз дагы то есть калыптандык да ошол жака. А сетевой бизнеске келгенде биз өзүбүздүн үстүбүздөн действительно иштешке туура келди. Эң оор работа ушул бул. Мен келинчегиме жакпаган нерсени алтыша мына нерсе жакпай атат. Ушуну мындай кылбайлыбы деп айтыш өтө кыйын болду да. А мурда ол оңой эле, ол ондай айта албайт элем мен мурдачы. Мен мурда ондай айта албайт элем. Азыр бул бизнеске келгенде ушундай айтыш өзгөрөт экенсиң да, то есть мен жетекчим ушинтип айткан. Эгер үйүңдө сен порядок болсо, анда сен көчөдө успешный адам боласың деген. У тебя должен быть порядок дома деген. Ал үчүн ты должен правильно обращаться, өзүң келинчеги менен, өзүңдүн балдарыңа, өзүңдүн туугандарыңа туура мамиле жасаганды үйрөн деген да. Мен жетекчим бул бизнесте бизге жөн эле акча тапканды үйрөткөн жок. Мен жетекчим бул бизнесте эмес, вообще бизге жашоону үйрөттү өзү үчүн. Ошон үчүн мен аябай чоң терең ыраазымын. Ирмек сүрөт болсо көп болсо, маркетинг пландарын көрсөтүп, мен көрсөтүп өзүм жетектин жөнүндө бир жолу көрсөтүп коеюн деп ойлонуп атам эле да. Эми бул бизнесте азыр так, аларды өчүрүштүн кереги жок. Просто эме кылып туруп эле маркетинг планга кирип ошондон коюп койсун. Эми биз азыркы мезгилде фороверге чейин, фороверден кийин болуп биздин жашообуз өзгөрдү. Биз бул нерсе система экенин түшүндүк. Арзаныраак алып кымбатыраак сатыш жөнүндөгү иш эмес, система экенин түшүндүк да. Мен жетекчим ушуну айта берет эле, система здравоохранения, система образования деген сыяктуу бул жаңы бир система, бул сетевой ушундай бир система, бул жерде окуш керек, билим алыш керек деп ушинтип айтчу да. Азыр эми биз ошону түшүндүк. Биз азыркы мезгилде келинчегим экөөбүз ушу жерден билим алыш үчүн, ушу системадан окуу үйрөнүш үчүн эч кандай мындай акча аябаганга аракет кылабыз. Венгрияга барып атабыз, Европага бир жылда 2-3 жолу учуп барып кайра келебиз. Эмне үчүн биз Европага учуп барабыз да? Мына азыр мисалы менеджерлер бир канча отурат даже да. А неге биз акчабызды эсептеп отурабыз? Мына караңыз. Азыр биздин командада бир канча адамдар бар. Мен жетекчим всегда айткан: "Касым, сен үчүн келген адамды не надо ввести в заблуждение" депчи. Аларды бир тупикке алып барышың керек. А сен эгер семинарга барбай турган болсоң, ошол бардык адамдардын жоопкерчилиги сенин мойнуңда. Жоопкерчилик биздин мойнубузда. А ошончо адамдын жоопкерчилиги биздин мойнубузда болгондон кийин биз бул ишти грамотно и профессионально жасаганга аракет кылышыбыз керек. А каяктан биз грамотно профессионально жасаганды үйрөнөбүз? Семинардан үйрөнөбүз только. Башка жерден үйрөнбөйт экенбиз да. Ошон үчүн биз семинарга чыкканга аракет кылып баштадык. Семинарга чыгып баштадык. Азыр мен жетекчим айтат: "Семинарга чык" десе, мен ойлоптум, мен ошо эрмек каршын аябай керек окшойт. Мен ошо барып коеюнчу семинарга деп барып алып, оң көзүнө көрүнө эки жакка басып антпа. Мен келдим эле ушуга жакшы болду окшойт деп баягы карап алчумун. Эми жакшы болуп калганды ушуга мен келдим деп. Мен ойлоптум ушуга керек экен депчи. Оказывается, мына жерде профессиональный, грамотный, чёткий бир системный бизнес болуш үчүн бул жерге ошондой системный адам керек экен. Ал системный адам семинарда только чыгат экен да. Азыр мен ошол өзүм кылган нерсени, мага жетекчим всегда айтчу: "Копируется бизнес" деп. Мен өзүм керек партнерлорумдан көрөм.
семинарға дейсің, семинарға Астанаға барып алышы, BBS семинарға ұмытып алған кейін бәрінде. Маңа келгенсіз бәрінде. Нормально. Мен жетекшім терпет еткен, мен сені терпет етем. Пайымеш. Ол семинарға не үшін барып атқанымды. Кешегі айда мен 348 000 сом айлық алдым. İşemezsiniz. Geçen ayda benim terimçegim 190 000 som aylık aldı. 538 000 somdu biz bir ayda geçen ayda aldık da. Benim tarafımız. İşemez hiç kim başı olayı. Keseniz farklı kürsöt verir. Kim kalasa eğer. Bunu bunday predel degen жоқ mu? Men 4 yıl bu компанияда, мен университетте оқығанда мен 5 жыл оқығанмын. Чтобы физик учитель болуш үшін. Мына компанияда мен 4 жылдан бері жүрмін. Мен әлі студентпін. Маған да 1 жыл хотя бы керек, чтобы кішкене мындай начинающий сетевик болуш үшін. Мен оны өте жақсы білемін. А мен айлығым емді жылы башылады, Құда қаласа. Біз азы стипендия алтауыз. Айлық ағандар нерде отырады? Мен Алла Тағалаға разымын, миллион мың жолы разымын. Совет ака барға, бақытқан же бар үшін, салтанат же бар үшін. Мына Совет ака бұл планканы көтеріп бітті уже. Қой қоздық қасында. Соринг, менеджер и $10 000 зарплатада. А мен соринг болайын деп қалдым. Ертең планка көтерілген уже, $10 000 алыш керек уже, соринг болғаннан кейін, понимаете? Biz 2 жылға жақын келіншегім екеуіміздің доход bir айға примерно 200 000 сомнан айлық менен жүрдік та. А біз 200 000 емес 20 000 да ақша жоқ жүргенбіз. 200 000 айлық не үшін 2 жыл көтерілген жоқ? Көрсе біздің айлығымыз біраз көтерілген, андан көтерілбейді. Ана советтер көтерілмей кетті, бақытқан же кетіп тұтады. Мен ұйқым қашады баяға жетеді шынымен. Совет $10 000 алып тұр десе мен ұйқым қашады да. Рахмат Советке. Тоқтауыңыз, ешқата тоқтауыңыз. Баққан де сіздер тоже рахмат. Салтанатты рахмат. Тоқтауыңыздар. Сіздер всегда бізден алып болыңыздар. Ошон үшін біз өсөбүз. Ошондо біз өсөбүз только. Біз өсөбүз, качан бізден алдыда кетип аткан адамдар болгондо өсөт экенбиз да. Ошон үчүн мен чындап мына аябай от души орусча айтканда каалайм, чтобы сіздер всегда алдыда болушуңуздар каалайм. Ошондо біз өсөбүз. $10 000 мен емес только, хорошо? 30-40 000, 50 000-ге шығыңыздаршы бір айға. Хорошо? Бәрі бізде азырақ болды екен, хотя бір 15-20-ға біз шығып қалады деп. Ерме ошол, мына мен жетекчилерим мына жақта тұрады. Ермек Бұқашин, Майра Омарова. Бұл семейный пара. Мына семейный пара. Бұл семейный пара. Бұлар Эсендің мамлекетінде қанша жылдан бері номер 1 болып жүреді да, чек бойынша. Азыр эми бир аз эме болгон молодежь чыгып атыптыр, кичине. Бирок биздин жетекчилерибиз баары бул адамдар күчтүү. Мына Ермек Бұқашин, ким көргөн Ермек Бұқашин? Көтөрүп коюңуздар. Көп эле экен, а? Ошто көргөнсүздөр, Ошто көргөндөр барбы? Мынакей. Рахмат. Чоң бул Ош үчүн булардын дагы мээнети өтө чоң. Мына менин жетекчилерим ушулардан. Эми Совет ака ошол жанагы мен айткам, биз баягы комфорт зонага кирип алыппыз да, бир аз айлык менен 200 000 менен комфорт зонага кирип кетиппиз дагы. Анан кийин на какой комфорт зона? Совет акалар ошо комфорт зона. Сен бирде айттым, Совет ака бир сахнадагы сөзү мага вообще жакты эле да, мындай дейт. Сен комфорт зонаңа отурта деп да. Ол мага айткандай эле болду ага жердечи. Ошол күндөн баштап катуу аракет кылдык. Эми азыркы мезгилде биз бул бизнес менен бир канча иштер жасап атабыз. Азыр биз мен бир канча проектлерди акча тоже жасап атабыз. Азыркы мезгилде эмне жасап атасың деген адамдар көп да. Анан башкаларым анан адам жөнүндө. Азыр көп адамдар айтат да, мен каяктан табам адамды, адамдар түшүнбөйт. Кече мен отурсам Өзбекстандан бирөө келиптир, Өзбекстандан бир бала. Анан айтат, мен дейт, бизде дейт мындай бизнес эч ким түшүнбөйт дейт. Адамдар түшүнбөйтмүн дейт. Мен айтам, ошо силер жак кылыш керек экен дедим. Неге дегенде, түшүнбөгөн жерде акча бар да. Элдин баары түшүнсө сен акчаны ким төлөйсүң? Ушу түшүнбөгөн жерге баргым келди да.
Ошо каякта да түшүнбөгөн адамдар бар экен деп мен ошону издеп жүрөм. Билбейм сиздер ким издеп жүрөсүздөр өзү. Себеби ошо түшүнбөгөн жерде акча бар. А бизде ошол адамдар түшүнө баштады уже. Кудайга шүгүр. Эми адам мына бул бизнесте команда түзүш керек экен. Менин жетекчим айтты да, команда түзөбүз деп. Команда ким? Ким команда болот сага? Эң жакшы команда бул семья. Мен терең ыраазычылык билдирем, менин келинчегиме, Кожошова Жаңыл красавица, мен 5 балам апасы сахнага чыгасың бошо. Менин командам мына бизнестеги жакыныраак. Мына бизнестеги менин спонсорум, непосредственный спонсор. Үйдө семья келинчегим, офисте спонсор, офисте шефтейбиз. Үйдө да деп коёмбу. Тамаша. Бизде мамиле бир аз мындай эркин, эч кандай биз бирибизге бир жанагандай эме жок. Мен азыр аябай сүйүнөм. Бул бизнеске келип биз экөөбүз бир канча нерсе түшүндүк. Биз азыркы мезгилде мен мындай смело кыйкырып айтам да, биз действительно бактылуу адамдар экенбиз. Биз действительно бактылуубуз. Биз бирибиз менен бирибиз сүйүшүп үйрөнгөнбүз. Сүйлөшүп үйрөнгөнбүз. Андан кийин ушул бардык баягы проблеманын бардыгын мен менен чогуу өттү да. Экөөбүз зеленый мезгилде үйлөнүп алып 21 жашыбызда. Экөөбүз чогуу эле чоңойдук кыскасы. Экөөбүз чоңойдук. Ар бир адам менин капризиме чыдамак эмес. Мен миллион жыл ыраазымын ушул менин капризиме чыдап, азыркы касым мындай касым эмес эле ол. Өткөндө бирөө айтат, биздин күйөөлөрүбүз болуп, силерде эмес. Мен айтам, мен ошол жерде отурган бардым күйөөнөн жаманыраак элем. Чын айтайын, үйдө кичинекей бала, капризный, непонятный, мен даже өзүм спонсор болмодум, насколько капризный партнер болгонмун да. Ошол эле сыяктуу. Азыркы мезгилде мынакей, бул бизнестен көп нерсе түшүнүп калдым. Мен өзүмдө мен всегда айтып коем, сага өзү бир медаль такыш керек эле депчи. Кандай кылабыз, качтан кылабыз ошону оштоп мени терпиткениңе деп. Бул менин келинчегим красавица. Өзү жөн эле мындай сөз бар экен. Бардык күчтүү эркектин аркасында мудрая женщина турат деген сөз бар экен. Мен ошол нерсеге ишенип баштадым акырында. Чын окшойт. Советканын аркасында турган келинчек дагы менин эң биринчи командам. Биз мына экөөбүз команда болдук. Биринчи мезгилде. Семейный паралар, күйөөңүздү алып келе албай атсаңыз, же келинчегиңизди алып келе албай атсаңыз, бир нерсени билип коюңуз, сиздин биринчи командаңыз мынакей семья болот экен. Бул эң бекем команда. Биздин экөөбүздүн оюбуз бир. Экөөбүз жүргөн жерибиз бир. Экөөбүздүн сүйлөшкөн сөзүбүз бир. Эртеден кечке сөзүбүз бүтпөй калды. Бул компанияга келгенден бери. Сүйлөшө беребиз, үйгө кишилер келсе да көз сүйлөшүп отура беребиз азыр. Вообще эле сөз бүтпөйт. Максатыбыз бир себеби. Койгон максатыбыз экөөбүз бир жерде жүрөбүз. Кайда барсам ала жүрөм азыр. Венгрия кеттим, алып кеттим. Каяка барсам ала жүрөм. Көрүңүз, күйөөңүздү алып келип коюңуз. Всё. Чыгабыз. Экинчиден мен өзүмдүн бир туугандарымдан колдоду бул бизнесте. Азыр ушул эле залда менин бир канча бир туугандарым отурат. Мен сиздерден терең суранарым ушул сахнага чыгып койсоңуздар, мен бир туугандар, баардык туугандарым менен Сейдали. Ечемдерден бар, экөөбүз семинарга келдиңиздер. Бул жака. Ечем, жезден баардыгыңыздар келиңиздер, Кубаныча. Айында каяка жүрөт? Сейдали чыкты. Бир колчак, жакшы колчак туруңуздар. Баардыгыңызга жуксун. Туугандарыбыз чоң бизнес эң соң болот экен. Мына. Мен башынан баштап, аксакалдан баштап айтам. Так, башка жокпу? Коеле кетти. Так. Мен бир тууган эң чоң акам Бактыбаев Садык деген менин акам болот. Айда Садык кызы деген ушул акамдын кызы. Биринчи бизнеске келгенде Союздун адамдары, булар көп деле нерсе түшүнгөн жок.
баягы кичине үкө беле мен алек болуп жүрөт да деп баягы биздин сөздө ушундай ойлонушту жүрө берсиң кичине адашып атыр чарчаганда башка жака кетер деп ойлоду болуш керек эми өзүнчө эле булар үчүн айттым ушундай ойлонду баары ушундай болсо керек эле мына акам биздин аксакалыбыз үйдө өзү потребитель просто продукция колдонот келинчеги бизнесте кана жиң келбеди келинчеги бизнесте Аиданын партнеру тоже какие-то товарооборот жасайт айылда турушат өзү Чоң Алай районунда турат анан Садык кыз Аида мына Садык кыз Аида ушул акамдын кызы болот 6 баласы бар акамда 4 кыз 2 уул бар так Смайл жазылды беле чоң уулунун келинчеги жазылган өзү жок калган кичинекей 5-өө тең бизнесте мына баласы кичине баласы бул жакта турат тоже бул семья буну көрдүңүздөр Аида мынакей менин бир туугандарым болду сиздер мына жерде топ семьяңыз менен туруптуңуз турам сиздерге турам анан кийинки акам мынакей Бактыбаев Артыкбай деген менин акам бар муну көрүп калдыңыздар окшойт уже Венгрияга барып келди да биз менен чогулуп мен бул бизнеске келгенде ачык эле урушкан дубана кылып жиберет экенсиң да деп мындай ачык эле эми мен аябай туура түшүнөм азыр мынакей эми бул бизнести түшүнүп эми бул системаны түшүнүп неге өткөндө бир адам айтты бул Ош Электро деген бар ошондо служба ресте начальник болуп иштейт ошондой мен өзүм кандай иш экенин жакшы билбейм бирок большой босс деп коем буларды анан атын Спраспрок деген да бир жагы бар экен айлыгы бар өзүнүн акам честный сотрудник энергетика тармагынын өтө честный сотрудниги 27 жыл өмүрүн ошо энергетика тармагына берди энергетиканын отличниги үйүнө барсаңыз грамоталары бар башкасы бар ушундай сотрудник ушундай жөнөкөй простой эң сонун менин акам бар да азыр эми баласы менен кошулуп арген мына бул бизнеске келип уже бизнести жасап атышат эртең экөө тең Венгрияга кетип атабыз чогулуп туугандарым менен Венгрияга акам неге келди мен айтканмын 40 деген система 40 жыл иштейсиң 40 жылдан кийин неме 40 неделя бир жылда иштейт экенсиң 40 саат бир неделя иштейт экенсиң анан $40 пенсияга чыгат экенсиң десем кулакка илине бербейт экен да дайым эле өткөндө бир өздөрүнүн бир өзү менен чогуу иштеген бирөө пенсияга чыгыптыр да анан пенсияга чыккандан кийин аябай бир трудность башталыптыр баягы 3,5 миң сом пенсияга чыкканбы билбейм анан баягы акча сурап кыйналып башка болуп ушундай нерсе болуп анан акам ойлонуптур кече бир адамга өзүнүн берип аткан жообу да эми сиз бизнес келипсиз кандай болуп атат эмне үчүн келдиңиз деди өзү оозу менен ушу айтып берди да мен эртең пенсияга чыгам жакында тоже 3,5 миң сом болобу пенсиям 4 миң болобу мен жакшы билбейм примерно канча болорун даже дейт азыр менде ден соолук деле көп деле калган жок мамлекетке бердим чындап иштедим деп заслужил мындайынча айтканда отслужил деп эмне дейт билбейм орусча салтына чейткенде полкарман менде орусча эми дейт эртең 3,5 миң сом пенсияга чыксам мынага жакшы ата боло эленби башына бала боломбу же ушуга жөлөк боло эленби пенсияга чыккандан кийин дары дармегиме жетеби экен ошо пенсия деп ошону ойлонуп калыптыр ошон үчүн жаңы система издеп мына жерге келди да мынакей азыр мындай бул бизнесте баягындай преобразование деп өзгөрүп аткан бир ушундай переходный возраст деп айтты эле мына совет аябай сонун прямо определение беришет да буларчы сөзгө ушундай возрастта азыркы мезгилде как раз обучение менен башка нерселер менен алек болуп себеби дегенде 27 жыл мына жерге салынган мусор бар да оны бир семинарга барсак чыккан жок дагы апарып чыгарыш керек болуп атат эми ошо тазалаш керек тазалаш керек правильно сиздерге чоң рахмат мени колдогонуңуздар үчүн жеңем так жеңем бар экен мен жеңем алып келбейм мынакта менин жеңем бар красавица менин жеңем тоже мынакей акамды колдоп коштоп ушу семинарга жөнөткөнүнө жардам берип башка кылып үйдөн фронтта баягы аракетин кылып атат өтө жакшы мен совсем эме болупту мына семья сиздерге чоң рахмат мына туруңуз анан кийин по возрастта мен эң чоң эжелеримден эң чоң эжем мына мен эжем үй тууган эжем
Бактыбаева Сайрагүл деген менин эжем болот. Бул эжем 2 кызы менен өзү бул бизнесте. Динар келсиңерчи. Туртумамат кызы Динара, Туртумамат кызы Гүлнар. Гүлнардын партнерлору. Неге кичинелери биринчи келип, анан чөтө чоңдорлап келип атышат бизнеске. Гүлнар азыркы мезгилде супервайзер компанияда. Жазылганына бир канча жыл болду, бирок аракет кылып эме кылып атышат. Мына семья менен бүт келишти. Азыр Динар азамат айылда өзүлөрүнүн иши бар. Эжем тоже баягы мектепте бир нерсе болуп иштейт, баягы тамак кылып бир нерсе кыскасы. Мен ошол системага чото барган сайын кызыкпай калдым. Ким немени алек болуп аткан? Бүт карапайым жөнөкөй адамдарбыз, баардыгыбыз. Обычный эл катарында. Азыркы мезгилде мына аракет кылышып, кичинеден булар кичинеден мынага түртүп талчоп берет астынан. Биз колунан тартып атабыз, эртең бир жерге чыгарып алабыз буюрса. Керектүү бир деңгээлге чогулуп алып туруп. Сиздерге тоже чоң рахмат. Аябай. Одан кийин мен акам Бактыбаев Дыйканбай деген менин акам. Бул ажакам. Былтыркы жылы ошо чоң ажыга барып келди. Ошол жакшы бизде үйдө ошол атам жолдоп жакшы бекем ушул жагынан бизге дагы дайым таалим тарбия айтып, жаңы духовный богатство деп коет орусчада. Ушул жагынан бизге өзүнүн акыл насаатын айтып, не только мага, мен акамдарга дагы айтат баардыгыбызга. Биздин үйдө ушундай кичине чоң дебей уга беребиз. Мен жетекчим Эрмек келгенде ушинтип айтып атты эле. Дыйканбай, биз түшүнөбүз, кыргыздар, казактарда ушундай кичинен угуш кыйын болот. Мы возраст уважаем, шляпа снимаем. Бирок мына жерге келгенде мисилер касымды угушка туура келет. Биринчи класстын окуучу боло алсаңар, бизнес болот дедилер. Мен акаларым, мен өтө терең ыраазымын. Эч качан өзүн чоң дебейт. Ошол чоң болсо дагы бул көп билет деп туруп, укканга аракет кылышат ар дайым. Азыр менин акам супервайзер болгонго аракет кылат, өзү чоңалайда. Ошо бир канча баягы көбүнчө акам мамлекеттик иште эмес, Элполордо иштеген да, Дыйканбай деген акам. Келинчеги жеңем мына Элизат жеңем. Жеңем аябай прям бул бизнесте фанат, өзлөрү потребитель катуу, жеңем аябай катуу бизнес кылат. Булардын өзүнүн командасы бар. Мен өзүмдө фронт тоже, фронтовой линияда. Менин оюмча буюн менеджер болот. Жүрөбү? Рахмат. Андан кийин эжем, жездем, булар Беловодскийде жашашат өзү, Бактыбаева Сайкалбүй, анан Исабек жездем Таштанов деп, булар тоже бизде бизнесте. Мен бир тууган карындашым Бактыбаева Максат деген бар. Ал Беловодскийде тоже келген жок бул жака. Ошондой эле мен фронтовой линиям бар, Бактыбаев Пазыл деген менин акам бар, ал супервайзер. Азыр активно кылып атышат. Келинчеги көп бизнесте, азыр менеджерге бир 2 ай калды буюрса. Тоже жасап атышат. Соринговой ножка болобузда катуу аракет кылып атышат. Может быть, получится. Мына азыр келип жалалап калбай, башка жак калбай, прям түрүнүп чыгып кетишкен. Мына жерде мага мынтип айткандар. Айтып коеюнчу мен. Мен келгенде бул бизнеске үйлөрүнө барып мен албай айтканмын. Жерде мынткенде кыскасын айтканда, "Эй, кайным, менин үйүмө келсең жөн кет, хорошо" деген. Албай салоем коштундай. Чашайлы биз дегенмин. Азыр мына арадан 4 жыл өттү, бирок менин жездем эжем аябай активно бизнес кылып атышат. Буга чейин дагы анча-мынча какие-то мындай попытка жасап турушту кичине. Эми серьезно кыймыл кылып атышат. Азыр менин оюмча жакынкы арада мына бир уикендке барып келсе, буюрса азыр кетип атышат тоже. Буюрса менеджерди жасайбыз, менеджер жасайбыз буюрса. Серьезный решение. Болду. Эми одан кийин эжем бар. Бактыбаев Алтынчаш деген эжем бар, ал келген жок. Менде бир туугандарым 11. Кичине убакыт отуруп турасыздар эми дагы айтыш керек. Ошол эжемдин баласы мына Султанмуратов Сейдалы деген жигит. Азыр менеджер компанияда. 19 жашында келди да. Бул зеленый болчу да, мына көпкө эле пышпаган эле неме келди да мындай. Биз не кылдык? Биз өзүбүздө чала камыракпыз. Эреке берди дейм мындай. Эрмек Букашин берди бизге. Күндөн берип саргайттык. Анан оруп алдык. Комбайнга да салбай чапкылап атып дайым бөлүп алдык да мунчу. Тегирменге апарып тартып, ун кылып, элеп салып, ийилеп буну камыр кылып мына жаап койсок, кышып калды мынакей.
кичинекей токошко буюрса. Рахмат. Мен бул жигиттин мен туруктуулугуна мен аябай чоң ыраазы болдум. 19 жашында келсе дагы бир жолку мага ишенген ишеничи үчүн азыркы мезгилде 30-40-50 миң зарплатаны ээси болуп отурат уже. Азыр мунун бизнесине жаңыдан менеджер болуп, мында жаңы төрөлгөн козудай болуп бутуна тура албай кыйшаландап турган мезгили, бирок сөөгү катыйт буюрса, аз калды мынакей. Команда чоң, барбы Сейдалдын командасы? Ким калды? Болду. Мен туугандарым мынакей. Жакыныраак туруңуздар мына. Мына, бул бизнес семейный бизнес. Эгер ушул бизнесте бир нерсе болсо, ушул бизнестен бир сен уят боло турган же бир алдап кете турган нерсе боло турган болсо, мен ушул бир туугандарымды алып келе белем бизнеске. Бир туугандарым мен алып келмек эмесмин. Мына Аида деген жакын кел, Аида Франция. Менин командамдагы мына кандай десем экен ушу кыздычы билбейм даже. Бомба дейин десем бомба чоң. Мындай граната дейин десем бул жарылат, бомбадай жарылат да, бирокчу билбейм. Ушундай кыз. Тихо, как не дейт, мыш дейби? Ошодон бетер жеңил акырын басат, жасаган результатын карасаңар арстанын результатын жасап атат, э? Мына кызчы. Айым үчүн неге дегенде бул кыз мага ишенет. Менин командамда эң көп урушуккандардын бирөө ушул да. Эң көп урушат, эң көп результат жасайт. Мен өзүм карындашым катарынан урушат, жок, карындашым катары урушпайм, мындай. Партнер катарынан урушам, да, карындашым катары урушпайм. Молодец. Азыркы мезгилде биздин офисте баардык ишмердин баардыгын аткарып, мына кечээ Турцияга барып келди, эртең Туниске буюрса чогуу барабыз. Туниске, андан кийин Багамага азыр катуу аракет кылып иштеп атат. Багаманы биз уже жасадык. Мен бир туугандарыма бир жакшы кол чалып коюңуздар, буларды. Бул картина менен мен сиздерге эмне көрсөткүм келет? Туугандар, биз баардыгыбыз жөнөкөй, простой, ушундай кыргызбыз, баардыгыбыз эле, правильно? Ашыкча мындай нерсе жок болсо керек. Баардыгыбыз карапайым семьядан чыктык. Баардыгыбыз ушундай бир карапайым үй бүлөлөрдөнбүз. Мына мүмкүнчүлүк көрсө, ушул биз сыяктуу карапайым адамдардын жашоону 180 градуска өзгөрткөнгө боло турган бир мүмкүнчүлүк экен да. Мен жашоомун Кудайга шүгүр өзгөртөт. Биз эми карап туруңуз, мына жерде бир канча биздин командабыз отурат. Канча адамдар менин сүйүнгөнүм, сыймыктанганым 5 миң болобу, 10 миң болобу, 15 алабы, 20 алабы, 30 алабы, канча миң болсо дагы акча алган бир канча адамдардын жашоо өзгөрдү. Бир учурда мен бир жалгыз туура чечим кабыл алдым эле, ушундай залда отуруп түшүнбөй анан эмне эле айтып атат, уну туган мага не көрсөттү экен деген сыяктуу аркада отуруп алып түшүнбөй отурганмын бир учурда мен дагы. Бирок баары бир туура чечим кабыл алып чыктым да. Залдан азыр кандай чечим кабыл алып чыгасыз? Мен да жасайм, мен да туугандарыма жаңы бир мүмкүнчүлүк көрсөтөм. Мен дагы көп адамдардын жашоосун өзгөртөм десеңиз, ондо жасалат бул иш. Анан бул мындай компаниянын канчасын көргөн, бул сетовой бизнес, бул лохотрон деп чыксаңыз, ондо 100% лохотрон болот. Мен гарантия берем. Мен ушундай залда отурганда 1,5 миңге жакын адам отурган. Кантип ойлойсуз, ошонун бардыгы азыр 5 миң доллардан акча алаттабы? Алган жок. Себеби дегенде башка чечим менен залдан чыгып кетти. Алар залга көбүнчө ушул жерде жаңы нерсе, бир жакшы нерсе алган эмес, көрсө бирөөнүн кемчилигин тапканы келген экен. Мен жетекчи Эрмек Бухашев айтчы да, мен 20 жыл ошол системада иштедим дейт. Милицияда иштеген экен. Ошол системада жүргөндө мен тырмактын астынан киризтенгенди үйрөндүм дейт да. Тырмактын. Искать грязь из-под ногтями дейт. Нас научили ошол система дейт. И каждый адамды как преступник караганбыз. Никогда бир адам жакшы жагын көргөнгө аракет кылган эмесмин дейт. Мен жетекчим ушинтип айтат да. А бирок мына бизнеске келгенде калсын деди. Адамдын жакшы жагын көргөнгө, жакшы нерсени гана алганга аракет кылсаң, ошондо гана сен өсөсүң дейт да. Ошондо гана сен өсөсүң. Бул эми милиция болуп, тырмактын астынан киризтейт экен. Мен жөн эле тырмактын астынан киризтечү экенмин да. Бир успешный адам карасам, тез чыгып калган. Эмне болгон жакка киртеген, бу кандай галстагын алган деп ушинтип баягы жерден грязь издеп, анан ушундай адам экенин көрсөм мен өзүм. Ошол нерсенин баарын өзгөртүшкө аракет. Мен деген эт менен сөөктөн жасалганмын. Бизде кемчилик бар. Кемчилик издесең табасың калсын.
сен жакшы жагыңды алганга аракет кыл, пожалуйста деген бул киши. Азыр сиз дагы мына ал жерге кемчилик издеп келсеңиз, мен сизге гарантия берем. Биз идеальный семинар өткөрө албайбыз. Биз өзүбүз идеальный адам эмеспиз. Сөзсүз түрдө кемчилик болот да. Кемчиликти таап кетсеңиз тоже болот. Или азыр мына жерде жүргөн 10 000 доллар, 20 000 доллар, 30 000 доллар, 40 000 доллар алып аткан адамдардын сөзүн угуп, ошону берилип, көңүл коюп туруп, өзүңүздүн жашоону өзгөрткөнгө, айланаңыздагы туугандарыңыздын жашоонун өзгөрткөнгө бир жакшы нерсе алып кетсеңиз болот. Кандай чечим кабыл аласыз? Ол сизден зависит. Бардын. Ушундай. Эми сөзүмдү мен аяктайын. Сиздердин сөзүм аягында мен эң чоң терең ыраазычылыкты, негизги ыраазычылыкты мен ушул аягында атайын калтырдым. Биздин регионалдык директор, компания операционный директор Жылдызга бир жакшылап кол чабалы туугандар. Биздин бардык иштердин бардыгын жасап, биздин бардык мына компанияда бухгалтериясы, башка нерсеси, налог менен башка менен биз ишибиз жок, иш кылып атабыз. Ошонун бардыгына ушулар командасы менен тердеп кургап чуркап жүрүшөт. Мен өтө терең ыраазычылык билдирем. Дайым бизди колдойт. Мен бул компанияда всегда бир заботаны сезем да. Баягы материнская забота деген сыяктуу бир ушундай кам көрүүнү мен всегда сезем да. Биз былтыр Таиландка бардык. Жылдыз биз менен кошо чуркап жүрдү, виза аштырганга баягындай посольствого. Эми ошончо туда-обратно бесплатный путешествияны берип атат, башканы берип атат, эми өзүңөр ачып алгыла деп отурса болобу эле? Да? Андан тышкары аябай көп жолу бизге жардам берет. Өтө көп жолу жардам берет. Ушунчалык бизди поддерживать этет. Биздин бардык көп иштерибизге аябай сонун командасы менен, командасы укмуш сонун. Аябай сонун биздин компаниянын өзүнүн ушу представительдери укмуш эле ушундай жакшы адамдар. Булар как человек просто мен өтө жакшы көрөм. Акыркы 4 жылдын ичинде ушунчалык мындай жакшы көрүү пайда болду да, мындай неме катары. Мындай жетекчи катары ушундай пайда болду. Астражия бар Бишкекте эң сонун айым, Элдана Айпери дегендер бар ушул. Эс алуу, башка нерсе бардыгы бар. Аны акырындап түшүнөбүз, бардыгын бүгүн мен бир сенада сразу бардыгын түшүндүрүп бере албайм. Сизди чакырган адамдан көбүрөөк нерсе билгенге аракет кылыңыз, кайра угуңуз, кайра угуңуз. Канча көп жолу укса, ошондо гана бир нерсе түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Себеби бир жолу көрүп биз бир нерсе түшүнүшүбүз кыйын экен да. Ошол. Сиздерге чоң рахмат. Мен ушу менен сөзүмдү бүтүрөм.